Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Москва метрополитетинин айланма сызыгында Кыргызстанга арналган жаңы вагон пайда болду. Мындай аталышта видео Facebook социалдык тармагында тараган. Поездин дуалдары кыргыз улуттук стилиндеги оюлар менен кооздолгон. Мындан сырткары анда Кыргызстандын ажайып кооз жерлери, ошондой эле мамлекеттин тарыхы тууралуу кыскача маалымат жазылган. Белгилей кетсек, ЕЭК сайты Евразиялык экономикалык биримдиктин 5 жылдыгына карата Москва метрополитетинин айланма сызыгында тематикалык поезд каттап жатканын маалымдаган. Тематикалык поезд 5-2 секциялык вагондон турат, биринин ички жасалгалоосу Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерге арналган. Ырчы Азат Болотбек үйлөндү. Бул тууралуу Ырчы мырза социалдык баракчасына жазып чыкты. Мен үйлөндүм, мен Кыргыз өлкөсүндө үйлөнгөн жокмун. Себеби бизде көпчүлүк тойлор жаштар үчүн эмес, алар тааныбаган коноктор үчүн өтөт. Айрымдар той өткөн күнүн коркунучтуу түштө эстешет. Шаблонго түшүп калган тойлор баарын тажатты. Шаблондуу кортеж, мас же түшүнүксүз конок, шаблондуу видеолор, улуттук кийимчен 2 жашты жар ыры менен алып кирген айым. Сууз узун каалоо тилектерди түшүнүп, угуп жаткандай болгон 2 жаш. Тамада, ресторанда ары бери чуркаган жаш балдар, сынактар, торт, ананда сөз түрдө пакет операциясы. Коноктор курсагы ток үйүнө барышат, ал эми туугандар конверт ачып ресторандын эсебин жабабы деген үмүттө болушат. Мен мындай нерсени каалаган жокмун. Эң жагымдуусу жубайымда мындай нерсени каалаган жок. Биз оюбузду ата-энелерибизге айттык, алар бизди колдошту. Апам шаблондуу тойду каалабасаңар, анда круиздик кемеде өткөрөлү тойду деди. Албетте биз Кыргызга тиешелүү ырым-жырымдарды кылдык. Кемеге биз менен апаларыбыз, энебиз жана өкүл ата өкүл энебиз келишти. Достор, чыгаша, нерв жерде калсын, өзүңөр үчүн үйлөнгүлө, эл эмне дейт деген түшүнүк менен жашабагыла деген билдирүү калтырган. Эске салсак, Азат Болотбек, Айшитер, Ужыргалым, Мирлюви жана башка ырлардын аткаруучусу. Ушинтип 17 декабрда Жогорку Кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитет жыйынында депутат Орозбек Алыбаев сурады. Ал учурда Жогорку Кеңештин депутаттары Алтыбаева, Алимбеков, Тиллаев, Турускулов, Төрөкулов, Керезбеков, Орозова, Мавлянова демилге кылышкан Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына, реклама жөнүндө мыйзамга, салык салынбаган киреше жөнүндө кодекске, мыйзам бузулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан. Алыбаев Насвай тамекиге киреби деди эле, Айнура Алтыбаева Насвай бул чайналган тамеки деп жооп кайтарды. Силер тамеки чеккендерге 20 000 сом айып пул салууну карап жатасыңар. А Насвай чеккендерде бул айып пулду төлөйбү деп сурады Алыбаев. Алтыбаева Насвайдын курамы жөнүндө так маалымат жок экенин айтып, Насвай эмнеден турарын да билбейбиз. Тооктун кыгы жана башка дешет го деди депутат айым. Ошондой эле Алтыбаева Насвай чегүүгө жана сатууга тыюу салуу сунушу түшкөнүн, бул палатада каралаарын кошумчалады. Атактуу кинорежиссер Болот Шамшиев реанимацияда учурда абалы оор. Бул тууралуу анын кесиптеши тастыктады. Маалыматка ылайык, режиссер 3 жума мурун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана президенттик башкармалыгынын клиникалык ооруканасына түшкөн. 2-3 күн болуп калды, абалы оор деп жатышат. Жанына эч кимди киргизбегенге байланыштуу көрө албай жатабыз дейт кесиптеши. Эске салсак, Болот Шамшиев 1941-жылы 12 январда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Караш-караш окуясы, Ысык көлдүн кызгалдактары, Асма көпүрө, Ак кеме, Бөрү зындан жана башка тасмаларды тарткан. Экс-башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун талапкерлиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчисине такыр эле ылайыктуу эмес. Бул тууралуу Вести KG сайтына көз карандысыз эксперт КРСУнун эл аралык укук кафедрасынын жетекчиси Бекбосун Бөрүбашев билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанды башка мамлекеттин аймагында көрсөтүү үчүн дипломатиялык билим жана жетишерлик тажрыйба болушу керек. Элчи өз кызматына татыктуу болгон мамлекеттин жүзү деп белгиледи Бөрүбашев. Ал иштей турган өлкөнүн тилин, маданиятын билүүгө милдеттүү. Тилекке каршы акыркы кезде элчилик кызматка кесипкөй эмес адамдарды дайындашчу болду. Алар же бийликтегилерге жакын адамдар, же аларга ыңгайсыздык жаратып жаткандар. Бекназаров таптакыр ылайыксыз талапкер. Бекбосын Ишенбекович Кыргызстанда кесипкөй ажистер көп экенин кошумчалап, эмнеге бул кызматка Бекназаровду сунушташканын түшүнбөй жатканын айтты. Ал ортодо башка көз карандысыз эксперт профессор Айнура Арзыматова эгерде Бекназаровду элчи кылып дайындашса, анда Кыргызстан дагы бир жолу шылдыңга каларын Вести KG сайтына берген маегинде билдирди. Азимбек Бекназаровду элчи кылып дайындоо такыр эле акылга сыйбаган нерсе деп баш чайкады Айнура Атыгаевна. Биз дагы шылдың болгон
турабыз. Чет өлкөдөгү дипломатиялык корпус канча сынга калып жатат. Бийлик болбой эле ушул багытта бара жатат. Бул ачык эле соодалашуу. Аны ушундай кызматка отургузуу менен алар иште дагы оозуңду бас дегендей болууда. Болбосо башкача муну кантип түшүндүрсө болот? Анын дипломатиялык билими жок, бул тармакта бир дагы күн иштеген эмес, сөз жок. Эксперт Бекназаров апрель революциясынан кийинки көптөгөн окуялардын күбөсү болгондуктан бийлик менен макулдашууга барганын божомолдоду. Ал көптү билет, алардын казанында кошо кайнаган, ошон үчүн аны Малайзияга жиберүүнү сунушташууда деген оюн ортого салды Арзыматова. Бекназаров курултай уюштурам деп коркутуп жаткан. Элчи болсо эч кандай курултай жөнүндө сөз да болбойт да. Дагы бир эксперт Ошмунун эл аралык мамилелер кафедрасынын жетекчиси Кульсара Султанованын пикири дагы кесиптештериникинен айырмаланбайт. Фейси Кейжи сайтына берген маегинде ал Бекназаров дипломат катары иштеп баштаардан мурда жок дегенде эки тилди үйрөнүшү керек деп баса белгиледи. Биздин өлкөнү чет мамлекетте көрсөткөн адам жок дегенде эки тилде эркин сүйлөшү керек, деди Султанова. Элчи болуу үчүн эл аралык мамилелер тармагында билимге, тажрыйбага ээ болушу керек. Бул жакшы тандоо эмес менимче. Мен бул чечимди колдобойм. Бекназаровдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эске сала кетсек, кечээ 16 декабрда эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча парламенттик комитет тарабынан мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматына каралары белгилүү болгон. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчилигин Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Малика Ахматбаева жетектейт. Тарых музейин реконструкциялоо жана Чолпон Атадагы ат майданды калыбына келтирүү боюнча иш 1-май райондук сотунда каралып баштады. Сот судья Марат Сыздыковдун төрагалыгы алдында өтүүдө. Айыпталуучу Сапар Исаковду алгач сот залына мажбурлап алып келишип, кайра алып чыгып кетишти. Сапар Исаков күчтөп алып келген ыкмаларды айыптап, бир канча билдирүү жасады. Ал Сооронбай Жээнбеков менен бир тууганына карата нааразычылыгын айтты. Учурда өлкөнү Райым миллиондор башкарууда. Мен нааразымын. Эмнеге мени күч колдонуп алып келишти? Сотту менсиз деле өткөргүлө. Мен баарына макулмун. Бул оюндарга катышпайм, деди айыпталуучу. Судья Марат Сыздыков залдан Сапар Исаковду соттук териштирүү тартибин бузгандыгы үчүн чыгарып жиберди. Эске салсак, 10 декабрда Сапар Исаков сотко катышуудан баш тарткан. Ал мындай кадамга барганынын себебин ЖЭП боюнча Свердлов райондук сотунун маанисиз өкүмүнө байланыштырды. Белгилей кетсек, музейди оңдоодо мамлекетке 307 миллион 650 миң сом зыян келтирилген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, президенттик аппараттын кызматкери Мира Карыбаева, Алмазбек Абдыкаров, Айдарбек Мендеев, Улукбек Матисаков жана Шайбек Атабековго жемкорлук беренеси менен айыпталган. Кийин Тарых музейи менен Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо иштери бириктирилген. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 17 декабрда Бишкекте өтүп жаткан форумда азыркы шайлоо системасына жаштар коомчулугу ишенбей калганын билдирди. Текебаев азыр жаштар шайлоо системасын өзгөртүп, жөнөкөй жарандар депутат болууга шарт түзүүнү каалайт, деди. Ал ошондой эле саясий партия түзүүнү жөнөкөйлөштүрүүнү сунуш кылып, айрым учурда оппозициялык партиялардын мүчөлөрү жетпейт экен деген шылтоо менен тоскоолдук болот, деди саясатчы. Андан тышкары партиялардын шайлоого блок түзүп барууга уруксат берүү керектигин да белгиледи. Учурда ата мекен бүтүн Кыргызстан, Акшумкар, Улуттар биримдиги партиялары жана жарандык активисттер шайлоо мыйзамдарын талкуулап жатат. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%дан 7,53%га чейин түшүрүү сунушу айтылган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги да көтөрүлүп баратат. 2010 жылы ал 5% болсо, 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7ден 9%га көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 жылы кабыл алып, ага ошол кезде президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Бүгүн 17 декабрда Улуу Британия менен Түндүк Ирландиядагы Кыргызстандын элчиси Эдил Байсалов, коомдук ишмер Адилет укуктук клиникасынын башчысы экс-депутат Чолпон Жакупова өзүнүн Facebook баракчасына кыргызстандыктарды түндүк түштүккө бөлүп жаткан боюнча айтып, журт бузар деп айыптады. Бул жөнүндө дипломат өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Лондондо таң атты. Кутмандуу таңар менен эл журт кандайсыңар? Мен саясий иштерге кийлигише албайм, бирок элди экиге бөлүп жатканда унчукпай олтура албайм. Биз бардыгын жакырчылыкту, уурулукту, кем-чонтойлукту жеңсек болот. Бирок чогулган ал эми башкаларды кантип жашаш керек экендигин үйрөткөндөр элге баарынан зыян алып келет. Ушуну түшүнүшсө жакшы болот эле, мындай кылууга болбойт. Эжеке мени блокко тыгып салды. Элге асылбасынчы элчиден ага салам айтып койгула деп Байсалов жазган. Көрсө Жакупова пост жазып, кайсыл бир түндүктүктөрдү 15 жылга кесип, ага түштүктүктөрдү айып пул менен бошотуп жиберишкен дегенин элчи сынга алган экен. Ошондой эле Байсалов скриншот жасап, Адилет клиникасынын башчысы артка кетүүгө даярдана бергиле, бечара аркалык
салыктар дегенин келтирген. Ошондой эле Эдил Байсалов анын сынынан кийин Чолпон Жакупова өзүнүн трайбалисттик, регионалисттик постун өчүрүп, аны кара тизмеге киргизип, блоктоп салганын кошумчалады. Мурдагы өкмөт башчы Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев парламент шайлоо мыйзамдары боюнча коомдук угуу өткөрүш керек экенин айтты. Ага жарандагы активисттер парламентте болбогон партиянын өкүлдөрү катышышы керек экенин белгиледи. Исхак Абсаматович, жогорку кеңештин депутаты, парламентте коомдук угуу кылгыла парламенттик эмес партиялар барып катышалы. Коомдук уюмдар жаштарда катышсын, биздин да үнүбүздү угуш керек, деди Сариев. Бишкекте атамекен Бүтүн Кыргызстан Ак Шумкар улуттар биримдиги партиялар жана жарандагы активисттер шайлоо мыйзамдарын талкуулап жатат. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%дан 7-5-3%га чейин түшүрүү сунушу айтылган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги да көтөрүлүп баратат. 2010 ал 5% болсо, 2015 өткөн парламенттик шайлоодо 7-ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7ден 9%га көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 кабыл алып, ага ошол кезде президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Мына ушундай демилгени өкмөт башчы Абылгазиев айтып чыкты. Анын пикиринде мамлекет менен жеке ресурстар бириксе, экономика өнүгүү болорун, 2020 жылы долбоорлор масштабтуу түрдө жүзөгө ашырылаарын билдирди. Сырттан акча алганды кыскартуу керек. Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн бизнестин активдерин колдонуу таасирдүү чара. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы көпчүлүк өлкөлөрдүн инфраструктуралык маселелерин чечүүгө жардам берген, деди Абылгазиев. Дайыма эле сырттан жардам күтө берген болбой турганын белгилеген Абылгазиевдин өкмөтү бул программаны кандайча жүзөгө ашыруу керектигин так белгилеген жок. Эгер мамлекеттик салыктар азайып, кысымдар токтоп, колдоолор болсо жакшы, бирок салыктардын эсебинен казына толтурууну каалап жатса, артык кандай болорун азырынча айтуу эрте. Булак факты кейжи. Түркиянын Анталия шаарында союкулукка каршы операциянын жүрүшүндө 22 киши кармалды. Алардын 10-у чет өлкөлүк жарандар. Бул тууралуу Hurriyet басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, операциянын жүрүшүндө мейманканаларда союкулукка мажбурланган Кыргызстандын 1, Өзбекстандын 5, Түркмөнстандын 3 жана Марокконун 1 жараны кармалды. Тинтүү маалында үйлөрдөн 15 000 лира, 5 000 евро жана 5500 доллар табылды. Сексуалдык кулчулуктан куткарылгандар өз өлкөлөрүнө депортацияланат. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.